Украин эл жомогу мынарча үй. Кыш күндөрүнүн бир күнүндө бир карыя жолдо бара жатып, өзүнүн мээлейин жоготуп алды. Бирок ал аны байкаган жок, жолун улап кете берди. Капысынан жолдон өтүп бара жаткан кичинекей тышкан мээлейди көрүп калып, «Кандай гана кичинекей үй, мен бул үйдө кирип жашап алсам окшойт», деп мээлейге кирип жашап алды. Ал мээлейге кирген кезде бака келди. «Квак, квак, квак, бул үйдө ким бар? Мени да киргизгиле», деп тышкандын катарына кошулду. Экөө мээлейде отурган кезде коён келди. «Бул үйдө ким бар? Мени да киргизгиле. Мен да жашайм бул үйдө», деп экөөнүн катарына кошулуп жашап жатты. Анан түлкү келди. «Бул үйдө ким бар? Мени да киргизгиле. Мен да бул үйдө жашайм», деп алардын катарына кошулду түлкү. Анан карышкыр келди. «Бул үйдө ким бар? Мени да киргизгиле. Мен да бул үйдө жашайм», деп карышкыр дагы алардын катарына кошулду. Анан каман келди. Мээлей чоңойгондон чоңоюп бара жатты. Ошентип алар бардыгы мээлейде отурган кезде аюу келди. «Бул үйдө ким бар? Мен да бул үйдө жашайм. Мени да киргизгиле», деп күрөлдөдү. Алар аюунун мээлейге батпастыгын айтса дагы, аю күч менен мээлейге кирди. Аларды уккан жок. Буларды көрүп калган күчүк катуу үрүп жибергенде, чочуп кеткен бардыгы туш тарапка качып жөнөдү. Күчүк мээлейди тиштеп алып карыяга алып барып берди. Карыя мээлейинин табылганына сүйүнүп, күчкө рахматын айтып, үйүн көздөй жолун улады.